Atomi компаниясы жөнүндө айта кете турган болсок, компания корейский компания, Кореяда Пак Кангиле аттуу адамдын негиздөөсү алдында түзүлгөн 2009 жылы. Андан бери 17 өлкөгө ачылып, 17 өлкөдө официалдуу түрдө иштейт. Предстартта ачылуу алдында дагы 3-4 өлкөдө турат. Эң чоң өлкөлөр бар алардын арасында. Миллиарддаган товар оборотто жүргүзөт. Азыр деген компаниялар көп. Бат ачылып эле, кайра бат эле жабылып калып аткан. Алардын баягы банкрот болуп, анан жабылып калат. Ошондой болуп калабы деп коркпош керек. Кудай буйруса, тынччылыкка койсо көпкө чейин иштешебиз. 100 жыл алдын ала план коюлган бул компания менен. Товар обороту өтө кеңири. Бизге Кыргызстанда гана ачылганы, жаңы эле болуп атканы болбосо, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, башка мамлекеттерде ошондон бери эле иштеп келе жатат. Эң алгач Америкада ачылган, андан кийин Японияда, Канада, Тайвань, Сингапур, Камбоджа, Филиппин, Малайзия, Мексика, Таиланд, Австралия, Индия, Россия, Казакстан, Кыргызстан, анан Монголияда ачылды. Жакында дагы башка өлкөлөрдө ачылуу алдында турат. Ошондуктан эч коркпой, Кудай буйруса, ийгилик берсе деп иштеш керекпиз. Бул жакта деген биз эмнелерди кыла алабыз? Биз киргенден кийин, компанияга жазылгандан кийин биз партнербуз. Эгерде биздин өзүбүздүн, билесиздер, компанияга сөзсүз түрдө товар оборот киргизсек гана бизге пайда болот. Ошол максатта, эгерде биз өзүбүз үчүн продукция сатып алып, колдонуп, эки багытта иштесек болот. Негизичи иштей турган болсок, эки багытта иштесек болот. Жөн гана колдонуучу катары калсак болот, же болбосо бизнес куруучу катары иштесек да болот. Колдонуучу катары болсок деле, бизнес куруп баштасак деле, баары бир 10.000 пиви товар оборот жүргүзүү баарыбызга эле кыйын эмес. Ал деген канча? 10.000 пиви деген, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, 10.000 пиви деген 1.500, 1.500 сомдон баштап 3.000 сомго чейин барабар акча. Пиви деп коебуз, мына жогору жакта турат. Пивинин которулушу point деп айтылат Корея тили боюнча. Бал деп айтсак болот, упай дейбиз кыргызча. Мындайча айтканда, компаниянын эсеби. Эми ар бир өлкөдө ачылып жаткан үчүн, баардык мамлекеттерде ачылган үчүн орто эсеп менен буларды point деп, бал деп эсептеп коюлганда, компаниянын коэффициенти, мындайча айтканда. Андан кийин биз эгерде бизнеске келе турган